Ошол эле кичинекей жатыны боюнда болгондо 20 эсе чоңойот экен элестетиң. Кан тамырлар 500 эсе чоңойот экен. Бул бардыгы эмне менен түшүндүрүлөт десе, аялдын боюнда болгондо релаксин деген гормон иштеп чыгарылат. Релакс деп коебуз го. Бул бүт нерсени бошотот. Ичибизди да бошотот. Ошол кеңейгенге ичинде бала жайгашууга шарт түзүп берет. Бирок бул бир гана бай ичти бошотуп жатында чоңойгондон сырткары бүт дене бошошуп калат. Төрөткө жакын ал релаксин совсем аябай көп иштеп чыгарылат да. Аял киши төрөгөндөн кийин жатын чоңойду, ич созулду, дене бүт жумшарды, сөөктөрүнөн бери жумшарды, омурткалардан бери жумшарды, бардык сөөктөр жумшарып, лобковый симфиз дейт. Ошо релаксин гормонунан айынан көпчүлүк айымдарда кальций жетишсиздиктен симфизит оору пайда болот, грыжа пайда болот, бели оорутат деп айтышат. Үчүн даже жаңы төрөгөн аялга спираль балким салбай турасың дегенибизде ошодон себеп анын даже маткасы жатыны жумшак болот да. Анан ошол денени кайра катырыш керек да. 40 ичи, бизде кыргызда сонун нерсе бар. 40 ичи бул чилде чыгаруу деп организмде релаксин гормон бул только тер менен гана чыгып кете алат экен. Ошон үчүн 40 күн биринчиден аял киши терлеп, себеби ошол терлегенде гана тер менен ошол релаксин гормон чыккан сайын денебиз бекемделет. Ошон үчүн 40-ын чыгарыш керек. Экинчиден 40-ын чыгарууда бул апаларын карап берет. Биздики баягы биринчисин төрөдү макул карайт, экинчисин төрөйт, үчүнчүсүн эми чоң эле аял болуп калдың, эки балаң менен шагырап апаңкына бара белең, үйүңдө эле чыгара бер дейт. Мына ошондо чоң ката. Себеби байкуш аялга ушундай мээрим берип койгон, анын организми баягы денеси жумшак болуп туруп, ал 40 ичи бекемделбейт да. Органдар хотя бы ордунда туруш үчүн ал жатыш керек. Постоянно жатып, баласын эмизип, оор көтөрбөй жатыш керек. Ал аял туруп баскан сайын, туруп баланы көтөргөн сайын жатын ылдыйлай берет. То есть бир гана кош бойлуу мезгилде 9 ай үчү эмес, жана төрөт учурунда эмес, төрөгөндөн кийин 40 ичи дагы опущение болот. Жолдошу жумуштан келсе тамак жасай коет, ошентип атат, анан опущение болот дагы, анан айымдарда башталат. Чүчкүрүп жөтөлүп даратын кармай албай, жыныстык катнашта жолдошу экөөнүн ортосунда мамиле бузулуп башталат. То есть бул бардыгы келип 40ка келип такалат. Ошон үчүн биринчи кеңешим бул төрөттөн кийин 40ты жакшына чыгаруу. Хоть 5ти төрөсө дагы бул организм сага 5 бала төрөп берди. Элдер бир бала төрөш үчүн миллион кетирип экөөгө барып атат. Сага Кудайым бердиби? 40 күн үйдөгүлөр чыдап койсо болот. Ошол жолдошу, кайын журтту, өзүнүн бир туугандары шарт түзүп бергиле суранам ошол келингечи. 40 күн жатып койсун, 40 күндөн кийин ошол жуулбай аткан үйүн дагы жууйт, баласын да караганга жетишет. Опущенияны алдын алуу үчүн оор жумуш кылгандан, оор нерсе көтөрө койгондон, үйдө генеральный уборка кылам деп чоң дивандарды көтөрүп ошондо дагы органдарда опущение боло берет. Тилекке каршы жатын ылдыйлагандан кийин эч кандай бир укмуш чудеса болбойт. Бир свеча салсам жакшы болуп калат экен деп бир аз степень азайтып бергенге интим гимнастика, массаж, тренажерлор жардам бериши мүмкүн. Барып ал аял эң акырында